Көл жээкте бассаңыз, башка элден, чет өлкөдөн келген эс алуучулардын бирөөсү дагы жеген тамагынын калдыгын эч качан көл жээгине таштабайт эч качан. Ким таштайт? Ушул биз баягы начар маданиятка сиңип калган, үйүбүздө кандай жашасак ошондой мамиле кылган инсандар таштайт муну. Ушулбу мекенге болгон сүйүү, сыйырмат, тим эле биз өзүбүзчө ооз көптүрүп, ооздун көбү чыгарып, мекенди сүйүү ыймандан деп сүйлөп коюп анан чып түкүрүп кетип калабыз. Ар бир нерсенин изи калат. Мал кетсе, малдын изин, бул жака уй кетиптир. Кой кетип барса, эч качан бул жака динозавр кеткен го? Дебейсиң да эч качан. Койду айтасың, туурабы? Анткени койдун изи турат. Адамдын изиненчи, анын кандай экенин айтсаң болот. Бул акмак, бул келесо, бул аябай шалтурук деп айтсаң болот да изди. Анткени анакасында желим идиштер калган, сагыздын кагазы калган, банандын кабыгы калган. Ошодон бул айвандай эле инсан экен деп койсоң болот да. Ошол мекенге болгон сүйүүсү ушул.